Кире кетирүүчү каражаттар. Булар биз билебиз, самындар жана порошоктор. Самын жана порошоктор. Эми булар химиялык составы кандай? Кантип эмне үчүн кире кетирет? Биз ошого токтололу. Самындын азыркы кезде эки түрү бар. Суюк, катуу самын жана суюк самын. Катуу самынды билебиз, кире кетирүүчү, кол жуучу самындар. Эми суюк самындар азыркы мезгилде эң көп турмушубузда идиш аяк жууганга чейин, шампундан баштап баардыгы тең суюк самынга кирет. Демек, бул тиричиликте тазалык, гигиеналык сактоого эң чоң роль ойнойт. Андан башка порошоктор, кире кетирүүчү порошоктор бар. Порошоктун түрлөрү ар түрдүү. Биз көп тайт, миф жана башкаларды көп колдонобуз. Эми булардын химиялык составы кандай? Биринчиден самынга токтололу. Самын бул жогорку карбон кислотасы С17, H35, SOOH бул стеарин кислотасы. Ушул заттан алынат негизи стеарин кислотасы. А бул стеарин кислотасы кайда кездешет? Майдын составында, малдын катуу тоң майынын составында стеарин кислотасы бар. Мына ошол стеарин кислотасына натрий бар заттарды кошуш керек. Натрийдин өзүн кошпойбуз. Бирикмелери натрий OH, жийгич же сода, ушуларды кошуп, температура, катализатордун таасири менен ысытканда ошондо самынга айланат, пайда болот. С17, H35, SOO, натрий плюс H2O. Демек, могул натрийдин стеараты, химиялык аты натрий стеараты, туз. Бул кир жуучу самын болуп эсептелинет. Бул таблицадан карасак, мына натрийдин стеаратынын структуралык формуласы берилген, бул жерде көрсөтүлгөн. Ал эми суюк самында келели. Суюк самын ушул эле натрийдин ордуна калий металлын алмаштырсак, мисалы С17, H35, SOO, калий. Бул калий тузу, калийдин стеараты. Бул суюк самын болуп эсептелинет. Шампундарда, идиш аяк жуучу жана башка суюк самындарда калийдин стеараты составы, формуласы ушул болуп эсептелинет. Эми кире кетирүүчү порошоктор. Кире кетирүүчү порошоктор ар түрдүү түрлөрү бар. Ал жалпысынан, биз жалпысынан алып көрөлү. Эмнеден алынат? Жалпысынан, мисалы, жогорку H2OH, R бул радикал, S'нын саны 8ден өйдө болуш керек. Демек, углеводороддук радикал ар түрдүү R'дин ордунда ар түрдүү углеводороддук радикалдар жогору, жана бул OH болсо гидроксил тобу спирт. Демек, жогорку спирт. Бул жогорку спирт деп аталат. Спирттер классы. Буга деген күкүрт кислотасын кошушат. HO. Күкүрт кислотасынын формуласын биз кыскартып момундай кылып жазып алалы. Структура, кыскартылган структурасы катары. Ошондо орун алмаш реакциясы жүрөт да, H2O, SO2OH бул жогорку спирттин тиоспирт эфири пайда болот. Тиоспирт деп коет. Тио болбосо жогорку спирт, тиоспирт деп эле коелучу. Демек, бул ушуга кайра муну кир жуучу порошок айландырыш үчүн натрий иондору бар заттарды кошуш керек. Ошондо кир кетирүүчү порошоктун кыскача жалпы формуласы RCH2O, SO2 жана могу жерде OH-тын ордуна натрий орун алмашат. Мына ушул
кыскача кир кетирүүчү порошоктун кыскача формуласы болуп эсептелинет. Бул жерде схемадан карасак мына башка ар кандай кир кетирүүчү порошоктун структуралык формуласы келтирилген. Бул жерде мына күкүрт кислотасынын калдыгы турат, SO2. Демек, кир кетирүүчү порошоктор азыркы кезде негизги сыры буларды алыш үчүн нефти продуктуларынын сыры нефтиден алынат. Ал эми кир кетирүүчү самын негизи майдан алынат. Катуу май, биз жогоруда айтканбыз, стеарин кислотасы тоң майдын составында деп. Тоң майга уйдун майы, койдун майы, эчкинин майы кирет. Демек, ошо майдан алынат. Муну илгери эле кыргыз эли шакар самын деп койчу. Шакар самын. Шакар самын деген ошо шакар, шелоч деген маанини түшүндүрөт да, илимий тилде. Ал эми кыргыз эли шакар самынды көбүнчө эчкинин майынан жасап беришкен. Эчкинин майын куурайдын, алабатанын куурайынын гүлүн аралаштырып, бир суткалап кайнатышкан, казанга салып алып кайнатышкан. Бул жерде эмне үчүн суткалап кайнаган себеби дегенде, катализаторду билген эмес кыргыз эли. Демек, шакар самын бул артыкчылыгы шоор сууда дагы көбүрөт, ар кандай тери ооруларына дары катары дагы колдонуп кетет. Кыргыз эли муну шакар самынды илгери эле колдонуп, колго жасап билишкен. Ал эми азыркы кезде самын эмнеден алынат? Самын ар бир жылга бир нече миңдеген тонна самынды алыш үчүн бир нече миңдеген тонна май, малдын майы керек. Ал эми азыркы мезгилде жер шарынын калкы көбөйгөн сайын малдын майы тамакка жетпей атат. Ошон үчүн азыркы проблема бул майдан эмес, нефти же газбы, нефти продуктуларынан синтетикалык самындар алынууда. Эми самындын кир кетирүүчү касиетине токтололу. Демек, мисалы, катуу самынды алалы. Катуу самын С17, H35, SO, натрий. Стеарин кислотасы сууда эрибейт, калкып калат. Ал эми самын болсо ысык сууда жакшы эрийт. Демек, сууда эригенде, муну самынды сууда эриткенде С17, H35 гидролиз жүрөт дагы, SOH, стеарин кислотасы жана шелоч пайда болот, натрий OH. Мына ушул пайда болгон шелоч гидролиздин натыйжасында пайда болгон натрий гидроксиди кирди кетирүүчү касиетке ээ. Башкача айтканда, майлуу кирди гидрофилдүү кылат дагы, кирден, кийимден тез чыгып кетүүгө түрткү берет. Демек, бул самындын кир кетирүүчү касиети болуп эсептелет. Бир жетишпеген жагы самындын шоор сууда көбүрбөйт. Эмне үчүн? Себеп дегенде, шоор сууда кальцийдин иондору бар жана магнийдин иондору бар. Булар чөкмөнү пайда кылат да самын менен. Анан кирди көбүртпөй, көп самын жумшалып, бул начар жагы ушул. Ал эми кир кетирүүчү порошоктор андай шоор сууда деле көбүрө берет, чөкмөнү пайда кылбайт. Бул артыкчылыгы. Бирок бир кемчилиги бар кир кетирүүчү каражаттардын, порошоктордун. Сууга төккөндө, топуракка төккөндө көпкө чейин сакталып калат дагы, бузулбай. Суунун топурактын составын бузуп, туруктуу зат болуп, көп жылга чейин сакталып тура берет. Демек, кир кетирүүчү порошоктор самындардын негизги касиети ушулар болуп эсептелет.